30 ноябрга дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын мөөнөттөн мурда шайлоосуна аз эле күндөр калды. Шайлоонун негизги этаптары жүрүп атканын бардыгыңыздар билип көрүп турасыздар. Ошол шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүнүн жол жоболору боюнча ар түрдүү түшүндүрмөлөр тарап атат. Ошон үчүн биз ошол жол жоболору боюнча бир тактоолорду киргизип коюуну туура көрүп отурабыз. Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын талаптарына ылайык шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүнүн мөөнөттөрү, алардын жол жоболору так көрсөтүлгөн. Башкача айтканда, талапкерлерди каттоонун мөөнөтү аяктагандан кийин, башкача айтканда 10 ноябрдан баштап шайлоо алдындагы үгүт иштери жүргүзүлөт. Учурда массалык маалымат каражаттарында, интернет басылмаларда, социалдык тармактарда шайлоо алдындагы үгүт ишин эрте баштаган, алардын жол жоболорун бузуу жолу менен жүргүзүлүп атканын дагы байкап атабыз. Ал боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы жумушчу топ тиешелүү иштерди жүргүзүп атат. Ал боюнча эгерде ушундай мыйзамдын талаптарына ылайык келбеген жоосундар боюнча мыйзамдын 22 статьясынын 10 бөлүгүндө кандай иштер шайлоо алдындагы үгүт деп таанылат деп так көрсөтүлгөн. Бул жерде талапкерди же болбосо жылдырылган талапкерди, катталган талапкерди жөнүндө ага добуш берүүгө үндөөлөр, кайрылуулар, талапкерди шайлоочулардын арасында шайланып калуусу үчүн түрткү боло турган постторду, сүрөттөрдү, видеолорду жүктөө дагы бул шайлоо алдындагы үгүт иштеринин жол жоболорун, алардын мөөнөттөрүн бузууга алып келет. Ошондуктан шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүчү субъекттер дагы өзүнчө мыйзамда так көрсөтүлгөн. Шайлоо алдындагы үгүт иштерине мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлердин катышуусу тыюу салынат. Бул жерде Жогорку Кеңеш менен жергиликтүү кеңештин депутаттарын кошпогондо үгүт иштерине катыша алышпайт. Конституциялык мыйзамдын талаптарын бузгандар үчүн бир нече мыйзамда каралган чаралар бар. Аларды шайлоо комиссиялары же болбосо башка мамлекеттик органдар көрүшү мүмкүн. Атап айтканда, эскертүүлөр бериши мүмкүн талапкерге же талапкердин өкүлдөрүнө. Андан сырткары айып пулдарды салышы мүмкүн. Эң аягында ошол талапкерди шайлоо өнөктүгүнөн четтетүүгө чейин чараларды көрүшү мүмкүн. Шайлоо алдындагы эрежелерди эгерде бузган болсо, жол жоболорун, алардын мөөнөттөрүн бузгандарга биздин бузуулар жөнүндө кодекстин дагы талаптары бар. Ал 65 беренеде так көрсөтүлгөн. Физикалык тараптарга, жеке тараптарга, юридикалык тараптарга, массалык маалымат каражаттарына бул атайын айып пул каралган. Ошол айып пулдарды дагы шайлоо комиссиялары жана башка мамлекеттик органдар колдонушу мүмкүн. Мындан сырткары шайлоо алдындагы үгүт иштерине журналисттер, блогерлер, жеке жарандар катыша алышат. Мыйзамдын талабы катышууда дагы жол жоболору бар. Алар сөзсүз түрдө талапкер менен келишим түзүлүп, талапкердин шайлоо фондунан гана каржылануу менен жүргүзүлүш керек. Эгерде мындай жоосундар, эгерде ушул шарттар сакталбай калган болсо, анда шайлоо жөнүндө биздин конституциялык мыйзамдын 22 беренесинин 11 бөлүгүнө ылайык чаралар дагы көрүлүшү мүмкүн. Ошондуктан шайлоонун үгүт иштеринин так белгиленген мөөнөттөрү жана жол жоболору бар экенин эске салуу менен бардык маалымат каражаттарын, блогерлерди, жарандарды жана социалдык тармактын колдоочуларын мыйзамдын талаптарын так сактоого чакырабыз.